Келе болса да чай ичип алсак болот эле да, Султан айым. Ачкадан өлөйүн деп калдым. Султан айым, мен сизге ушул жерден чай ичебизби бүгүн, жокпу? Гүлфем, каяктагы чайды айтасың да, кухняда эч нерсе жок, продукттар кылып келиш керек эле. Же продуктага акча жок, же албас дейт айтат. Бардык эле ошол жерде карап отуруп иштесеңер болот эле, өзүм безвыходной иштеп атсам. Эмне кылам, безвыходной. Мен дагы калтырага чыгамын, Султан айым. Кичине чыдап турайлы, эртең баягы уборкага чыккан 800 сом тиет эле. Афифе келди. Афифе, эмне болду, аванс алдыңбы? Жок, Султан айым. Аванс алганы барсам бүгүн воскресенье иштебейт экен. Воскресенье иштесе жакшы болот эле. Мен үйдө авансым бар, 800 сом. Бирөөдө эле да, Султан айым, мен авансым тийбей атат, беремин. Бирөөдө дебей, мен айтпайсыз, мен алганмын ошол. Сүйлөөчү, сенен башка адам жокпу деп. Арбай калай, көзүнө көрүнбөчү, түшүндүңбү? Султан айым. Султан айым. Мен күтөбөп чарчадым да. Аванс тийбейин деп атабыз эле, ата биздин квартира квартплат бериш керек эле, эмне болду? Султан айым. Квартплат? Ар айдын 15-inde берчи деп квартплат. Квартплат деп каякта 15, бүгүн 14, эртең саат 15 болот. Ичине бир акыл чечкиле эми. Квартплат аз акчалык болуп атканда квартплат сурабай эле тура бериңиз. Wi-Fi'га да акчабыз жок маалда. Каяктагын айтасыз да, эже. Токтоткула. Иштетип алып бергиле да 100 сомдон. 100 сом таба албай калдыңарбы? 100 сом дейсиң, азыр иш жоктугу кыйын экен да. Үйдө отурсаңар силерге иш болобу эле, чыккыла да кичине издеп көчөгө. Каяктагын айтып. Мехримак, эмне деп атасың? Иш жок болуп атса, иш бар апа, каяктагын айтышып эле. Булар айта беришет да, булар өзү ишенбеш керек буларга. Үйдө отурса бирөөгө, "Ма иш" деп келеби да, түшүндүңөрбү? Чыккыладан көрө. Ишке кичине кыймылдагыла. Ой, Мехримак, сени өлтүрдүң го, бетке айтасың, кызыксың го, бетке айтасың. Айта бериш, айтыш керек, булар айтып койсоң, тамак быштыбы дешип эле отурушат бирөөдүн, бир квартплат беришпейт, бул каяктагын ойлонушпайт, таза эле ойлонушпайт эч нерсени.